Президент Садыр Жапаров эскерүү багы акциясынын алкагында Бишкектеги балдар үйүндө көчөт отургузду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 27 апрелде Бишкек шаарындагы балдарды жана үй-бүлөнү реабилитациялоо адистештирилген борборуна барып, улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 76 жылдыгына карата уюштурулган эскерүү багы эл аралык акциясынын алкагында балдар үйүнүн аймагына көчөт отургузду. Мамлекет башчысы мекеменин кызматкерлери менен биргеликте алма көчөттөрүн отургузуп, улуу жеңиштин бүткүл дүйнөлүк тарыхка тийгизген таасиринин өзгөчө маанисине токтолду. Садыр Жапаров бүгүнкү акция урпактардын жаркын келечегине кам көрүү үчүн жеңишке жетүүдө согуш талааларында курман болгон ата-бабаларга, тылдагы эмгекчилерге таазим этип, эскерүү максатында өтүп жатканын билдирди. Аталардын жана чоң аталардын эрдиги, баатырдыгы кыргыз элинин эсинде түбөлүккө сакталып калаарын жана коомдо ар дайым ыйык тутулууга тийиш экенин баса белгиледи. Президент Садыр Жапаров бардык мамлекеттик түзүмдөрдүн жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери менен кызматкерлеринин жана өлкөнүн катардагы жарандарын бул акцияга катышууга, ата-бабалардын элесине таазим этип урматтоого, ошондой эле аймактарды жашылдандырууга өз салымдарын кошууга чакырды. Медицина системасында ичип жеп отурган бир саналуу чиновниктин баягы жеп отурган табагынан алып туруп, ушу медицина тармагына көтөрүп бердик. Мына 3,5 миң баягы үй-бүлөлүк дарыгерлердин зарплатасын 100% көтөрдүк, калган медиктердикин 10 миң медиктикин 50%. Андан дагы көтөргөнгө биз аракет кылабыз буюрса. Быйыл болбосо да жаңы жылдан кийин көтөргөнгө алып барабыз. Анткени азыр деле баары ушул 100%, 50% көтөргөн менен деле ушул аз деп эсептейбиз медиктердин зарплатасын. Жакынкы арада Кыргызстанда район акимдеринин ротациясы башталат. Бул тууралуу 27 апрелде Акипресс агенттигине курган маегинде президент Садыр Жапаров билдирди. Мамлекет башчысы акимдердин аттестациясы аяктады. Жакында ротация болот. Түндүк облустарынан акимдер түштүккө, түштүктөн акимдер түндүккө барышат деп айтты. Жапаров акимдер боюнча кадрдык резервдер азыр 400 адам бар экенин, иштеп жаткандары ротация жолу менен которуларын, бош орундарга резервдегилер коюларын билдирди. 19 сомго чейин мэрия жол кирени көтөрүү маселесин коомдук талкууга койду. Бишкек шаар башкармалыгы жол акыны көтөрүүгө байланыштуу маселени коомдук талкууга коюп жатат. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Жол киренин көтөрүүгө байланыштуу 3 вариант иштелип чыкты. Биринчи вариант азыркы бааны калтыруу. Экинчиси автобус, троллейбус баштаган муниципалдык транспортто жүрүүнүн наркы 11 сом, маршруттук унаалардын жол акысын 15 сомго көтөрүү. Үчүнчү вариант автобуста 15, троллейбуста 11, маршруттук унааларга 19 сом төлөп жүрүү сунушталууда. Жол кире акыркы жолу 2012 жылдын 1-майында көтөрүлгөн. 2021 жылдын январ айында Бишкектеги маршруттук таксилердин айдоочулары тарифти көтөрүү талабы менен акцияга чыккан. Алар талапты аткарылбаса иш таштай турганын билдиришкен. Аскар Акаев: мен бийликте турганда үй-бүлөлүк башкаруу болгон эмес, накта үй-бүлөлүк башкарууну Бакиев киргизди. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев Автор ТВ медиа тармагына кеңири маек берди. Экс-президент Кыргызстан үчүн жасап кеткен иштери, өлкөдөгү саясий абал жана өзүнүн дарегине айтылып келген бир катар сындар боюнча үн катты. Менин үй-бүлөм эч качан мамлекеттик иштерге аралашкан жок. 2 улуу агам бар. Биринчи агам Болот Акаев советтер доорунда эле партиялык профсоюздук кызматтарда иштеп келген. Мен президенттик кызматка келгенде дагы, кеткенде дагы иштеди. Мен анын кызматына тиешем болгон эмес. Кийинки агам айылда совхоздо иштеди. Экөө тең кызматынан көтөрүлгөн жок. Балдарыма келсек, улуу кызым Бермет Швейцарияда окуп, буунун Европалык бөлүмүндө иштеп калды. Чет тилдердин баарын билет. Уулум Айдар Вашингтондон окуусун бүтүп келип, финансы министрлигине кеңешчи болуп иштеди. Бирок официалдуу кызматка отурган жок. Айтарым, үй-бүлөм саясатка аралашпастан тескерисинче мамлекеттин түптөлүшүнө жардам беришти. Ал эми накта үй-бүлөлүк башкарууну Бакиев киргизди, деген оюн билдирди Аскар Акаев. Булак чындык медиа. Тогуз тороодо сүйлөшкөн кызы бар, шарты жок жигиттер бекер үйлөнөт. Шарттары кандай?
Жалал Абад облусунун Тогуз Торо районунда ата-энеси жок же атасы каза болуп калган, турмуш шартына байланыштуу үйлөнө албай жүргөн 18 жаштан 35 жашка чейинки жаштарга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул боюнча Тогуз Торо райондук ЖКПК бөлүмүнүн жетекчиси Турдалиева Лолита Тынчтыбековна билдирди. Анын айтымында тойдун баштан аяк чыгымын арабиялык уюмдар каржылап жардам берет. Арабия мамлекетинен келген туугандар орозо айы бүтөрү менен бүт чыгымын өздөрү көтөрүп, үйлөнтүп бергенге шарт түзүп бергенин жатышат. Үйлөнүү үлпөт той Бишкек шаарында өткөрүлмөкчү. Жогорудагы критерийлер туура келген жаштар ЖАК бөлүмүнө кайрылса болот, дейт бөлүм башчы. Ошондой эле Тогуз Торо районунун ЖКПКнын бөлүмүнө биринчи вице-премьер-министр Артем Новиковдун тапшырмасын ишке ашыруу максатында Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги расмий кат жөнөткөн. Бүгүн 27 апрелде Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиевдин жубайы Сабира Турсункулова каза болду. Бексултан Жакиев 25 апрелде каза болуп, 26 апрелде аларча көрүстөнүнө коюлган. Алар 65 жыл чогуу жашап, 2 уул 1 кызды тарбиялашкан. Улак баракелде.